Саламатсыздарбы, Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 8 майдан 9 майга караган түнү жалпы мусулмандар Кадыр түндү тосушат. Кадыр түн деген эмне? Бул түнү адамдардын 1 жылдык өмүрү жазылып, Куран түшүрүлгөнү үчүн Кадыр түн деп аталат. Кадыр сөзү улуулук, ардак деген маанилерди билдирет. Негизи Кадыр түн Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнө катылган. Көбүнчө орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түн Кадыр түн деп болжолгондуктан быйыл 8 майдан 9 майга караган түнгө туш келди. Бул датаны Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы белгиледи. Кадыр түндү кантип тособуз? Кадыр түн караңга кирип, таң атканча уланат. Ал түнү болушунча жалгыз калганга аракет кылуу керек. Себеби намаз окуп, ибадат кылууда башка нерселерге алаксып кетүү коркунучу бар. Кадыр түн Алла Таала тарабынан акыркы пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үммөтүнө берилген белек. Бул түндө аткарылган ибадат 1000 күндүк ибадатка барабар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде ким Кадыр түнү ыйман келтирип жана үмүт кылып намазга турса, анын мурдакы күнөөлөрү кечирилет. Ошондой эле бул түнү жараткандан көп дуа кылышыбыз керек. Жогоруда айтып өткөндөй, бул түнү адамдардын алдыдагы 1 жылдык тагдыры жазылат. Дуа кылууда жакшылыктарды, жакшы жашоону, ден соолукту, тынчтыкты, бакубатчылыкты, жада калса байлыкты да сурасаңыз, Аллах берерине шек жок. Кадыр кечесинде ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша намаз окуусу керек. Куран окуй алгандар Куран окуп, окуй албагандар аны укканы дурус. Көп дуа кылуу керек, себеби дуа тагдырды өзгөртөт. Мусулмандын эң чоң куралы дуа. Өткөн күнөөлөргө тообо кылып, Куран аяттарын, хадистерди жана башка диний маалыматтарды уккан жакшы. Аллахты зикир кылуу керек, аны улуктоо керек. Бул түн ысык да, суук да болбойт. Түнкүсүн абанын температурасы мейлүүн келип, үшүк жүрбөйт, катуу шамал, ысык болбойт. Бул түн тынч, бейпил келип, тим эле табият демин ичине каткандай, асман булутсуз жана жаансыз болот. Бул түндө жылдыздар учпайт. Бул түндүн таңында күндүн нурлары өтө чагылбай, жумшак, кызыл түстөгү төгөрөк сымал болот. Анын жарыгы жумшак, көздү уялтпаган, булутсуз асмандагы толгон айдай жарык чачат. Рамазандын акыркы 10 күнүндө күн сайын 10 сомдон садака кылып коюңуз. Эгерде Кадыр түнгө туш келсе, 84 жыл күнүнө 10 сомдон садака кылгандай соопко ээ болосуз. Кадыр түндө 4 түрдүү адамдын ибадаты кабыл болбойт деп айтылат. Биринчиси дайыма арак ичкен адам. Экинчиси ата-энесине жаман мамиле кылган. Аларды тажаткандыктан апасы ак сүтүн кечкен адам. Үчүнчүсү туугандары менен мамилесин үзгөн адам. Төртүнчүсү кек сактаган, кечирим сураганды жана кечире билбеген адамдын дуасы кабыл болбойт. Бирок кимде ким кылган күнөөлөрү үчүн чын жүрөгүнөн тообо кылып, аны кайра кайталабаса, Аллах анын күнөөлөрүн кечирерине шегибиз жок. Себеби бизге өмүр тартуулаган, рызкы берип тоюндурган, 1000 күнөө кылсак да кечирген улуу зат. Бул ыйык Кадыр түн баарыбызга тынчтык, ынтымак жана бакыт алып келсин. Бул ыйык Кадыр түн баарыбызга тынчтык, ынтымак жана бакыт алып келүүсүн жараткандан тилейбиз.